Жакынкы учурда аял затынын тагдырына балта чабып, ыплас иштер, зордуктоолор жана өмүрүнө кол салуу боюнча көптөгөн жат окуялар ырбап келе жатат. Тактап айтканда, акыркы 20-сентябрь күнү Соклук районунун селекционный айылында күйөөсү тарабынан мыкаачылык менен аяусуз кескиленген аял тууралуу коомчулукта резонанс учуру катталган. Аталган окуя тууралуу Борбордук телеканалдын алкагында жогорку кеңештин депутаттарынан жооп алабыз. Ушу мен дагы кабардар болдум бул окуя боюнча. Мына ушул жерде абдан бир мындай адамдардын бул жерде мындай оорукчан адамдар ушу психологиялык жактан дагы мындай оорукчандардын кылып аткан нерсеси го да ушундай. Эми коомчулукту биз коомчулукта эми ар кандай адамдар болот экен, бирок мага эң бир кызыгы болгон ушу мурдун, кулагын кескен, бетин кескен адамды сот буну чыгарып бергени бир абдан бир мындай кызык болду да. Буга чейин дагы ушундай угроза болгон экен, бир топ жолу болгон экен, аялдын тарабынан заявление жазылган экен. Буга чейин зордуктоо менен камалып чыккан деген дагы мындай маалыматтар айтылып атат да. Мен ошондуктан кээде мен ушундай биздин соттордун ушундай бир мындай кадамдарга барганына мен абдан таң калам. Сөзсүз түрдө эле заявление жазып, зордук зомбулук болуп атат деген аялдын үнүн укпай, ага кайра аны боштондукка чыгарып, бир жолу аялың өлтүрүп анан келип отур деген мындай бир жолго түртүп аткандай да. Эми мындай окуядан кийин кандай кадамдарга барышыбыз керек? Аны сөзсүз түрдө мындай жазасын катуураак бериш керек болбосо, бул эми оору да, психологический оору. Буну бир жиндиканага жаткызыш керекпи, ошол жерден текшериш керек да. Анан сот деген ушундай азыр бүгүнкү күнү бирөөнүн бир мындай бир тал чачын жулган үчүн да өзү жооп бериш керек да. Бул жерде кескилип аткан адамды мындай чыгарып берген деген бул, ошо мен айтат элем, бул соттун өзүндө эле ошо мындай өзүнүн абийири болбосо ушул адамды деле бир мындай акыл эси жайындабы экенин текшерип коюш керек деп айтат элем да. Эми бул жерден көрдүңүздөр да, интернет булактарында аябай талкуу болду. Бул боюнча бүт аткаруу бийлиги дагы өзүнүн реакциясын берди, Ички иштер министрлиги. Андан сырткары могу омбудсмен дейбиз го. Ал дагы аппараттагы ушул боюнча өзү барып реакция кылды. Коомчулук аябай чоң реакция берди. Андан сырткары мен ыраазычылык айтып кетет элем, жана Турциялык жанагы медициналык жанагы кызматкергечи, ошол профессор өзүм бекер ушул операциясын жасап берем дегенде мындай дегенде. Эми бизде заман сиз айткандай баары эле жаман эмес да. Жакшы, эми коомдо ар кандай адамдар болот экен да. Кээ бирлери моундай тарбиясы жок, буга чейин жанагы жактарда отуруп чыккан киши экен. Могу өзүнүн соттолгон жанагылары бар экен да. Бирок ошол жердеги айылда жашаган биринчиден коңшу кололорду көз салып койсо болмок. Андан сырткары мындай немелерди айыл башчы деген бар, айыл өкмөт дегендер бар, аксакалдар, ошол эле айылдар кеңеши, ошогондор баардыгыбыз жапатырма карап койсо болмок да. Качан эле ушул жанагы болуп кеткенге чейин күтүп отура бербестенчи. Эми мындай кадам болуп кетти, окуя болуп кетти. Эми кандай кадамдарга барышыбыз керек? Бизге мисалы факт менен иштеш керек жокму? Биз мисалы системно иштешибиз керек. Коомдо биринчи ушул мыйзамды, бизге алып келген мыйзамдарды баардыгын толук кандуу карап, жазып, бул жерден толуктоолор менен сунуштарды берүү менен биз кабыл алып атабыз да. Өткөзүп берип атабыз алып келгенин мыйзамдарынчы. Эми бул жерде аткаруу бийлиги, ошон үчүн аткаруу бийлиги да, булар ушундай отурганда ошол эле министрликтер, атайын министрликтер бар. Ушулар өздөрү жана профилактикалык иштер менен, жана башка иштер менен алек болбостон, булар анализ кылып чыгыш керек. Эмненин себебинде келип чыгып атат ушулар? Бул жогорку кеңештин жанагысы эмес. Бул анализ кылып чыгып, анан бизге айтыш керек. Могу мыйзамдык актыларды, могу нормативдик правовой актыларды биз өзгөртүп бергиле, жардам бергиле десе, андан кийин биз ошол жагына чыгабыз да. Бирок биздин өзүбүздүн деңгээлде көрүп атасыздар, колдон келишинче жанагы
мыйзамдарда камтылбаган жана беренелерди алып чыгып атабыз. Эми чындыгында кечеги акыркы окуя бир топ мындай үрөө учурду жалпы эле кызуу талкуу жаратып атат. Себеби эми бул жерде бирөөнү мындай мамлекетти же болбосо башканы күнөөлүү деп айтыштан алысмын мен. Себеби бул эми адамдык фактор. Үй бүлөдө ар кандай нерсе болушу мүмкүн. Бирок ошого отурлай эле кайсы бир деңгээлде алардын жазасы кандай болот? Ошол жактарды күчөтүш керек. Анан эми мындай кырсыкты алдын алуу боюнча биздин атайын бир органдар түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнү менен, бирок эми ар бир үй бүлөдө ар кандай кырдаал пайда болуп калышы мүмкүн да. Анан эми бул 7 миллион адамдын ар бирин индивидуальный тестирование өткөрө албайсың да. Ошон үчүн эми бул бир эле Кыргызстанда эмес, жалпы бул дүйнөлүк практикада деле мындай нерселер болуп турат. Ошон үчүн бир гана эми бул кырсык болуп өткөндөн кийин ошол кырсык кылган адамды, кырсыкка катышкан адамды биздин сот органдары бир конкреттүү бир жазага тартыш керек деп ойлойм да мен. Биз зомбулук боюнча 1 жыл мыйзам даярдадык. Себеби ал жерде 16 мыйзамга жана кодекске өзгөртүүлөр, толуктоолорду киргизип атабыз. Эмне себептен? Себеби мына азыр биз көрүп аткандай барса милиция кабыл албайт, өз учурунда баягындай керектүү чараларды көрбөйт. Эмнеден? Себеби УПКда жок көп нерсе. Мисалы, аны кээ бир учурда биз түшүнбөй милицияны дагы урушуп атабыз, бирок аларда жок. Сразу арестовать деген жок. Алар биринчи экспертиза жүргүзүш керек, анан кийин биринчи күбө катары сураш керек. Биздин азыркы өзгөртүүлөрүбүз ушундай болуп атабы, кооптуу учурлар болуп атабы, сразу баягы жабырлануучу деп табыш керек деп атабыз да. Анан бир гана өзү эмес, баласын да жабырлануучу деп табыш керек деп атабыз. Анан бир нече кодекстерге өзгөртүү киргизип атабыз. Бул баягы жоопкерчиликтүү абдан күчөтүү үчүн. Ошол эле учурда бир эле жоопкерчилик күчөтө берген менен биз эчтекени оңдой албайбыз. Биздин коом бир ушундай кооптуу психологиялык абалга келип калды да. Аялы күйөөсү бири-бири менен сүйлөшө албайт, ата-энеси балдары менен сүйлөшө албайт. Бизде баягы психологиялык жардам, психологиялык тарбия жок болуп атат да. Конфликтти кантип чыгыш керек? Зомбулуксуз, зордуксуз, переговор кылып кантип чыгыш керек? Үйрөткөн бизде мектеп дагы жок, вуз дагы жок, психологдор дагы жок. Камап атабыз, камалган жерлерден андан да катуу маньяк болуп чыгып атышат да. Ошонун баарын эске алып, биз 3 баягы тепкичтүү түздөп, оңдоп программаласын киргизип атабыз. Коррекциялык программа. Азыркы учурда коррекциялык программа деген формалдуу түрдө бар, аткарылбайт. Ошон үчүн биз ал коррекциялык программаны бир гана соц кызматкерлери эмес, укук коргоо органдары жүргүзсүн. Түрмөлөрдө башкача болсун ал коррекциялык программалар. Пробация органдары жүргүзсүн. Коррекциялык программа мына болдубу? Уруш талаш болдубу, кылмыш болдубу, камалып кеттиби, ал адамды оңдош керек. Оңдош үчүн абдан чоң мамлекет тарабынан ушундай чаралар керек да. Ушунун баардыгын биз карап, жазып, даярдадык. Мынакей 2 жума мурда Конституциялык комитетке чыгарганбыз. Бирок мен вынуждена 2 жумадан бери алып атам, себеби кабинет министровдон 6 айдан бери корутундусу жок болуп атат. Биз аны корутундусуз деле карап койсок болот, бирок бул жерде мамлекет катуу киреше турган маселелер бар, каражаттарды бөлө турган маселелер бар. Анан кийин биз бул жакта парламентте кабыл алып алсак, мыйзамдар барып туруп кайра вето менен келип калбасын деп биз Кабмин менен кошо өткөрөлүк деп атабыз. Мына буйруса мына эмки жумада 2-нчи күндө Конституциялык комитетте карайбыз. Мен ойлойм, ошондой баягы бүт системалуу түрдө биз мыйзамдарды кабыл алып алсак, анан системалуу түрдө мамлекет иштесе, анан кийин гана биз бир бөгөт кое алабыз. А так биз аябай коркунучтуу жолдо кетип атабыз. Биз чынында эле чычала башыбыз керек. Кыргызстан өтө кооптуу өлкө болуп калдык. Себеби үйлөнүп аткандын астында
даяр эмес үйлөнүп атат балдар. Эртең кандай семьяда болбосун, материалдык, моралдык ар түрдүү проблемалар болот. Аны зомбулук жолу менен чечпеш керек. А зомбулукта чоңойгон, зордукту көргөн бала, ата энеси ичкен же да башка мигранттардын балдары кайра үйлөнөт да, алар кайрадан түз жакшы семья кура албайт. Аларды даярдашыбыз керек. Эгерде ушундай чыр-чатактар чыгып баштаган кезинде эле мамлекет кийлигишиш керек. Кийлигишип үйрөтүш керек аларды, кантип конфликттен чыгыш керек экенин. Ошого бизде көрдүңүзбү, мына акыркы селекциядагы конфликт болуп атат, арыз жазып атат, сотто кайрадан тосмо арыз жазып атат, кайра дагы зордуктоо деп кайрадан арыз жазып атат. А мамлекет кийлигишпей атат. Ал жакта кандай страшный ситуация болуп атканы менен кийлигишпей атат, себеби системабыз ушундай чала. Биздин баягы нормативдик системабыз эч кимди милдеттендирген эмес. Анан ал биринчиден, экинчиден бизде өзүнүн гана арызы керек да азыркы учурда. Жабырлануучунун өзүнүн арызы керек. Бул ушунчалык коркунучтуу кылмыш, буну азыр уже публичный кылыш керек да. Биз ошондой оңдоп атабыз. Кошунасы арыз жазсын, макул, соцработник, мугалим баланы көрсө, көгөрүп бир нерсе болуп келаткан. То есть бүт коомчулук, мен вот эсиме дагы келип атат, маршруткада аялын уруп жакында, маршрутканын водители алып кетти. Баары көрүштү, арыз жазал. Ал өзү жазыш керек. А өзү арыз жазгандан баш тартты. Эмнеге? Ар түрдүү причина болушу мүмкүн, коркушу мүмкүн, же болбосо экономикалык жактан бир причиналар болушу мүмкүн. Ошон үчүн мындай нерселерди биз жакынкы 5-10 жылда жакшы мыйзамдарды киргизип, анан кийин коомчулук туура жолдо кыздын 40 жашы улуу, 5 эненин таманында дегенди чынында жүзөгө ашырышыбыз керек. Биз кандай башка нерселерге карасак дагы үй бүлөгө, энеге, аялга аяор мамиле кылышты башынан коомчулук үйрөнүшүбүз керек. Ошон үчүн биринчиден ушул нормативдик системабызды туура нукка салып алсак деп, мен 1 жыл бою абдан катуу иштедим. 34 депутат мени ушул колдоп, соинициатор болуп атат. Кудайым буйрса биз парламенттен өткөрөбүз. Кудайым буйрса мен ойлойм өлкө башчысы кол коюп берет, анан кийин чоң иштерди коомчулук менен кошо жүргүзөбүз.